Жеңишбек Шерматович, Гүл Акматкуловна, биз сиздердин мыйзамыңыздарды биз колдоп беребиз. Буга чейин берилип кеткен зданиялар боюнча, жерлер боюнча да основной. Эми ошондо дагы көп эле жанагы берилген мурунку зданиялар бул жанагы садиктер болуп атат да. Бу жерде көп бар да дагы элечи. Ошолор боюнча мен ушу генеральный прокуратурадан сурайт элем, ушу айыл көмөк боюнчачы. Сиз билесиз да айыл көмөктү, Садыгалиева дагыны. Ооба билебиз, бирок ошонун суть ошону айтып бергилечи, ошол эмне болуп чыккан? Кандай болуп менчикке чыгып кеткен ошолчу? Ошол боюнча эмнеге көтөрүлбөйт ушул убакка чейин да? Именно сиздин конкретный факт боюнча сиздин өзүңүзгө маалымат берелик, бирок сос объекттердин бирөөсүн да калтырган жокпуз. Азыркы дагы эле иштер уланып атат. Ал боюнча жанагы эскирүү мөөнөтү дагы таркатылбайт да. Эгерде архивдик биринчи документтер боюнча эгер социальный объект болсо, биз алардын баардыгын толук мамлекетке кайтарып жатабыз. Ошол жерде мен билгенден ошол айыл көмөктүн где-то бир 60 гектар жер болуш керек да. Ошо мен примерно ошондой ойлоп атам да. Ошону ушуга чейин ичиндеги металлдарын сатып бүттү болуш керек. Сатып арендага берип ошол жердичи мына ошол жер боюнча вообще маселе көтөрүлбөйт да. Анан биз каякта мындай садикти мамлекетке өткөздүк, анан тигини өткөздүк деп жүрөбүз да. Ушундай жерлер көп. Ошолор боюнча дагы биз силерге ошо списоктарын берели, ошолорду бир карап чыксаңыздар. Айтайын, списогун берип коюңуз. Срок давности өтүп кетти деп, алар боюнча кандай кылып атасыздар анда? Срок давности өтүп кетти. Срок давности өтпөйт, сос объекттерге өтпөйт. Өткөн жок да ушуларды. Мен сиздерге анда кат менен кайрылайынбы? Сиздин официалдык катыңыз берсе, толук кан текшерип жок. Ошол боюнча бизге мага маалымат берип коюңуздарчы. Макул, рахмат, беребиз. Рахмат.